спорттун ээси, футбол дүйнө жылдызы Рональдиньо. Анын дарбазага карата таамай соккулары. Же футбол талаасында импровизация жаратып, көрөрмандарды күтүлбөгөн оюнга жетелеген Ривальдо. Же каршылашынын тепкен тобун дарбазага өткөрбөй бушайма салган мыкты капитан Пуйол. Булардын баары футболдо тарых жараткан, спорт ишкибоздорунун жүрөгүнөн түнөк тапкан легендалар. Бардыгын бир нерсе байланыштырат. Аты аталгандар айтылуу Барселона клубунун оюнчулары. Биринчи жолу Орто Азия тарыхында Барселона клубунун футбол жылдыздары Кыргызстанга келип отурушат. Президент Садыр Жапаровдун жанында келе жаткан бул киши Жоан Лапорта. Дал ушул адам Барселона клубунун дүйнөнү дүңгүрөтүшүнө салым кошуп келүүдө. Атагы алыска жеткен Барсанын... Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Атагы алыска жеткен Барсанын легендаларынын Кыргызстанга келиши чоң сыймык экенин президент белгиледи. Инвестиция, спорт жана башкаларга чоң таасирин тийгизет. Муну биз чоң жетишкендик деп эсептейбиз. Мындан улам бул самалыкка сиздин жеке катышууңуз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдирет. Президент Садыр Жапаров менен Жоан Лапортаны УКМКнын төрагасы сыртта күтүп жатыптыр. Ал Лапорта менен эзелки тааныштардай жылуу учурашты. Кадырлуу конокторго президент Садыр Жапаров өзгөчө сый көргөздү. Улуттун эң белгиси болгон кийиз шырдак тартуулады. Так ортосунда Барса клубунун эң белгиси басылганын байкаңыз. Ошолордо химикат бар да, бул жерде эч кандай химикат жок. Ал эми ушул шырылган заманбап жапан Жоан Лапортага коп жарашканын караңыз. Жакасы туруп турган. Стили ошол. Кыштын күнү жылуу. Европада суук болот эмес. Бул арада Барселонанын атактуу футболчулары президентти күтүп жатышат. Өлкө башчы менен легендалардын жолугушуусу мына ушундай жылуу маанайда өттү. Чемпион, Лига чемпиондуктун катышуучулардын баары келип атат сиздерге. Президент Барсанын легендаларынын таамай тепкен голдоруна таң берип, алардын оюндарын күтүп көргөн фанаттары тууралуу сөз кылды. Өлкө башы өзү футболго болгон көз карашын дагы ортого салды. Бүгүн Кыргызстандын кайсы жерине барба, футбол ойноп, топ артынан тызылдап чуркаган топтун кызыгынып аткан балдарды көрөсүздөр. Бул көрүнүш Кыргызстанда футболдун кеңири тарагандыгын айгинелеп турат. Ал тургай футболду чындап сүйгөндөр үчүн бул спорт алардын жашоосуна айланып калган. Араңыздарда Ривальдо, Пуйол, Белетти сыяктуу дүйнө чемпиондору отурат. Жаш оюнчуларыбыз сиздерди өңүнөн көрүп, жолугушууга ашыгып, шыктанып, келечекте Кыргызстанды дүйнө чемпионатына алып чыгат деген чоң үмүтүм бар. Мында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровдун футболду профессионалдардан калбай ойногонун легендаларга айтып берди. Тарыхый алгачкы сүрөткө түшүү кереметтүү ысык көлдөгү резиденцияда болду. Мындан ары Барсанын легендалары менен бирге биз тамчы аба майданы аркылуу Жалал-Абадты көздөй бет алдык. Ара жолдо атактуу футболчуну эки ооз сөзгө тартканга үлгүрдүк. Welcome. How would you like Kyrgyzstan? Okay, I'm fine. Everything is okay. Балакай, бул Кыргызстан. Ооба, туп-туура дүйнөнү дүңгүрөткөн Барса клубу Жалал-Абадта ачылып отурат. Бул тарыхый күндү чагылдыруу үчүн келген журналисттердин саны толтура. Жергиликтүү медиа гана эмес, чет өлкөдөн келген коноктор да бар.
келе жаткан Азия биринчилигине жолдомо алды. Барса легендаларын көргөнү келгендердин арасында чет өлкөлүк блогерлер, ырчылар да болду. Жалал Абад шаарындагы Барселона академиясынын бүгүнкү ачылыш иш-чарасына бир гана Жалал Абад шаарынын тургундары эмес, ошондой эле чет өлкөдөн дагы келген коноктор бар. Биз алардын пикири кандай, бүгүнкү иш-чара алар үчүн кандай болуп жатат, ошол жөнүндө сурап коюуну эп көрдүк. Жүрүңүздөр. Во-первых, поздравляю. И вы знаете, мы как гости, мы и отдыхаем, и наслаждаемся, также рады. Желаем удачи, процветания. И, конечно же, люблю вас всех. Спасибо. Спасибо большое. Мындай купол түрүндөгү жабык футбол аянтчасын сиздер чет өлкөдөн гана көрсөңүз, эми өзүбүздө пайда болду. Ичине жакшылап көз салыңыз, жаркыраган, жап-жашыл аянт көз кубанат. Бул кичкентайларды эстеп калыңыз. Алар бир канча жылдан кийин да футбол дүйнө жылдыздарына айланышы толук ыктымал. Кайсы кимдей болгон футболчу болгуң келет? Месси. Месси? Да. Месси Барселонада ойногонбу? Ооба. Нурел, канча жаштасың сен? 11. 11 жаштасыңбы? Канча жашыңа баштап футбол ойнойсуң? 9 жаштан. 9 жашыңа баштаппы? Келечекте кимдей футболчу болгуң келет? Месси. Месси. Барыңар эле Месси болуңар келеби? Эч ким Роналду болсу келбейби? Мына бул имаратта болсо жаш футболчулар үчүн жашай турган жер 200 орунга ылайыкталган. Ичи Барселона клубунун бардык талаптарына шайкеш жасалган. Анан албетте Кыргызстандын чыгандары имаратка көрүп берип тургандай. Кызык нерсе менен бөлүшкүм келип турат. Дал ушул Барселона академиясынын ушул жаңы жатаканасында, жаңы салынган жатаканасында бир гана ушул футбол жылдыздарынын баягы сүрөттөрү, ушундай дуаларды илинип турган болсо, бул жердеги футболчулардын патриоттук сезимин, духун көтөрүү үчүн мына ушундай биздин тарыхый инсандарыбыз дагы ушул жерге сүрөттөрү илинген. Маселен, бул жакта болсо Салижан Шарипов, Таттыбек Турсунбаева, Курманжан Аткайныбыз, Аякбай акабыз, жана дагы бул жерден биздин кыргыз боз үйү Исхак Разаков, Чыңгыз Айтматов, жана дагы биздин Тоғыз жана Алапбаев. Барса клубунун академиясынын ачылышы эңириде ата мекендик футболду өнүктүрүүгө жасалган алгылыктуу кадам саналары анык. Өлкөдөгү жаштарды дени сак жашоого үндөгөн очок болоору шексиз. Машыктыруучулардын саны дагы артат деп ойлойм. Академиянын ачылышы аймакта жашаган өспүрүмдөр жаштар арасында сергек жашоо образын жайылтууга жана ден соолугу чың жаш муундун өсүп чыгышына өзгөчө салым кошооруна мен толугу менен ишенем. Аталган долбоордун ишке кириши Кыргыз Республикасынын 2026 жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программасынын максаттарына дал келип отурат. Эми элестетиңиз, дүйнө жүзү боюнча Барселонанын 30дай гана академиясы бар. Мына ошолордун бири Кыргызстанда ачылып жатканына Жоан Лапорта Орто Азия үчүн тарых экенин белгиледи. The president is scored a goal. It will be a very profitable academy. Мен Кыргызстанда биздин академиянын ачылып жатканына абдан кубанычтамын. Президент мырзага рахмат. Спортту колдоп жатыптыр. Келечекте сиздерден дүйнө жылдыздарына айланган спортчулар чыгаарына ишенем. Анан эмне болот билесизби? Өлкөнүн имиджин гана көтөрбөстөн инвестиция да тартып келишет. Сиздерге чоң рахмат. Барселона. Кыргызстандагы Дордой футбол клубунун негиздеген Аскар Салымбеков Барселона академиясынын Кыргызстанда ачылышын кыргыз футболун жаңы рейтингге көтөрөт деп баалады. Ага, мисалы, эгемен Кыргызстанда сиздер футболдун деңгээлин кайсыл бир деңгээлге чейин көтөрдүңүздөр да, эми ушул чоң академиянын келиши менен кайсыл убактардан баштап баягы биздин футболисттер дүйнөлүк деңгээлге чыгып, жемишин берип калышы мүмкүн? Эми биз дүйнөдө 210 мамлекет бар футболдук ФИФАнын курамында. Анан бир кездерде биз 200-чү орунда болчубуз рейтингдечи. Азыр эми Кудайга шүгүр 90-чу, 100-чү орунга келдик да, жоон орто болуп калдык. Эми ушул деңгээлден дагы көтөрүлүшүбүз керек да. Көтөрүлүшүбүз керек. Ошон үчүн ушундай бир жакшы бир мындай стимул керек болчу. Мындай түрткү керек болчу. Мен ойлойм, ушул Барсанын келиши Кыргызстанга бул аябай жаңы жакшы бир мындай экинчи бир жакшы этап башталат деген ойдобуз.
Акырым катары бул күнү Барсанын атактуу оюнчусу Пуйол менен Ривалдо жеткинчектердин футболдогу дараметин байкашты. Биз футболдогу кызыктарды алдыда дагы айтып беребиз. Азыр болсо Жалал-Абад шаарындагы жетишкендиктерге көз салыңыз. Президент Садыр Жапаров Барса клубунун академиясынан сырткары аймактагы башка имараттардын ачылышына күбө болду. Бүгүн Жалал-Абад шаары үчүн эң мыкты күндөрдүн бири болуп отурат. Себеп дегенде дал ушул заңгыраган аркамда турган Түмөнбай Байзаков атындагы жол асфальттанып жаңыланып, жаңы ачылып отурган чагы. Дал ушул самалыкка өлкө башчысы президент Садыр Жапаров дагы келип катышып, Жалал-Абад эли менен жолугуп сөз сүйлөп жаткан чагы. Өлкө башы өз сөзүндө бул жылы Жалал-Абад шаарын Кыргызстандагы экинчи экономикалык борборго айлантуу үчүн атайын план бекип 2 миллиард сом бөлүнгөнүн кабарлады. Эми бул аймак өнүгүүнүн жаңы түйүнүнө айланат. Өлкөбүздөгү чоң шаарларды өнүктүрүүгө мындай каражат биринчи жолу бөлүнүп берилип жатканын баса белгилеп кетейин. Чындыгында эле шаар макамын алып жүргөн калктуу пункттарыбыз шаар деген атка татыктуу болушу керек. Бул суммага шаарда буга чейин болбогон ири курулуштар жүрүп, социалдык экономикалык багыттагы 10дон ашык долбоорлор ишке ашырылып жатат. Жалал-Абад жакынкы аралыкта мына ушундай заңгыраган имараттарга толот. Бул турак жайлар башталышы албетте. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу чек ара кызматынын кызматкерлери үчүн курулуп берилди. Жолдош Кыргыз Республикасынын башкы кол башчысы капитан Жолдошев Батир Ачыкчыны алууга келди. Табекенге кызмат кылам. Турак жайдын ичин караңыз, көңүл жылыйт. Жалпы 180 батир бар. Имаратты куруу үчүн 540 миллион сом каражат сарпталган. Саламатсыңар. Жакшыбы? Жакшыбыз экен го? Апилгим? Нестан Денежан. Кол салып, кол сунуп атат. Красавица. Мына ушул үй бүлө батир алган чек арачылардын бири ак өргөлүү болуп жатканына кубанычтарында чек жок. Темин айтсаңыз, бул убакка чейин аскер адамдын жубай болуш канчалык кыйынын сиздер мисалы көчүп конуп жүрөсүздөр да, буга чейин кандай шартта жашашыңыздар эле? Биз бүгүнкү убакыттан бери батирге көчүп жүрдүк. Кээде шарты болбой калчу, квартираларыбыздын кайсы жактын жумуш нерсеси үлгүлөрүн ошол жакка бөлүнүп батир алуу биздин кыялыбыз болчу. Кыялыбыз орун алды. Буюрса көчүп келебиз. Жоокерлерге, аскер кызматкерлерге бардык шарттарды түзүү президент Садыр Жапаровдун башкы максаты экени анык. Анткени улуттук коопсуздук ата мекендин бүтүндүгү баарынан кымбат турат. Өзүңүздөр байкагандай, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн, анын ичинде улуттук коопсуздук органдарынын жана чек ара кызматынын ишбердүүлүгүн арттыруу максатында мамлекет тарабынан аскер кызматкерлерине жаңы турак жай куруу, заманбап кызматтык имараттарды салуу, кызматтык жана унаалар менен, жаңы унаалар менен камсыз кылуу жана башка тийиштүү шарттарды түзүп берүү иштери тынымсыз уланууда. Аймакта бул күндөрү жаңы ислам маданий борбору ачылды. Ага президент Садыр Жапаровдун атасы Мусталый уулу Нуркожо ажынын ысымы ыйгарылган. Жалал-Абад шаарындагы жаңы ислам маданий борбору 450 кишиге ылайыкталган. Маданий борбордо бардык шарттар бар. Атасынын ысымы ыйгарылган ислам маданий борбордо өлкө башчы дуа кылып намаз окуду. Иш Бишкекте уланды. Таң зарда Кыргыз-Турк достук ооруканасы президент Садыр Жапаровду күтүп атат. Буга чейин бөйрөк ооруларына чалдыккан жарандар чет өлкөгө барып дарыланууга мажбур болушчу. Ага кошул ташыл гемодиализ аппараттарынын аздыгы дагы бейтаптарды түйшөлтүп келген. Эми бул мүчүлүштүктөр артта калды.
тарыхын аңлатып иш кылдыңыз. Ооба, президент Садыр Жапаровдун бул кадамын алкоого алып, ыраазы болгондор миңдеп саналса керек. Анткени дал ушул Кыргыз-Түрк ооруканасында биринчи жолу бөйрөк алмаштыруу операциясы жүрдү. Баасы чет өлкөдө 50-60 миң АКШ доллары болсо, бизде 10 миң долларга жакын сарпталышы ыктымал. Орто Азияда дагы кайсы өлкөдө ушундай бар? Бөйрөк алмаштырган, жүрөк алмаштырган бар. Türkiye'de sadece burası. Orta Asya'da başka böyle merkez yok. Bizim yaptığımız Bişkek'te birinci oldu. sadece Orta Asya'dan, koşun өлкөлөрдөн gelse de болот экен да. Бул ооруканада Түркиядан келген 140 медициналык адис Кыргызстанда 2-3 жыл иштеп, жергиликтүү дарыгерлерди иш жүзүндө үйрөтүшөт. Бул мезгилде атамекендик адистер бөйрөк алмаштыруу операцияларын өз алдынча жасай башташат. Мен баарыңыздардын ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын. Мен ойлоп аткам бир биздин кыргыз врачтар 3 жылдын ичинде үйрөнүп калса керек деп. Мына бүгүн мекеменин жетекчиси биздин түрк бир тууганыбыз айтты, 2 жылда үйрөтөбүз, 2 жылдан кийин кыргыз врачтар жасай баштайт деп. Мен муга абдан кубандым. Биздин мамлекет тараптан кандай жардамдар керек болсо, эч уялбастан, тартынбастан айтыңыздар. Өлкө башчы оорукананы дагы кеңейтүү маселесин карап, жеринен тапшырма берди. Дарыгерлер менен баарлашууда оорукананын оорукана дагы кеңейтүү керектиги айтылды. Азыр болсо ушул короосунда орундук барбы жокпу, президент Садыр Жапаров кошумча имарат салууга болобу, мына ошону азыр көзү карап чыкты. Эми футбол темасына кайталы. Кыргызстанда бул оюндун сүйүүчүлөрү үчүн дагы бир шарт түзүлдү. Президент Садыр Жапаров Барселона футбол клубунун академиясынын курулушуна мезгил кутусун салды. Спорт комплекс Борбор каланын түштүгүндө курулуп, аянты 15,85 гектарды түзөт. Комплекстин инфратүзүмүнө 10 миң кишилик чоң футбол стадиону, 2 чоң аянтчасы бар футбол академиясы болот. Анда спортзал, заманбап бассейн, 7 кабаттуу медициналык клиника, музей, кафе жана Барселона бренди менен мейманкана курулат. Бул күнү дагы бир стадиондун курулушуна мезгил кутусу салынды. Ал Орок айылында жайгашат. Жаңы стадион 35 миң орундуу, ачык жана жабык VIP оюндар, ошондой эле комментатор жана журналисттер үчүн 200 орун каралган. Carlos Puyol, number 5, 5. Ошентип футбол ишкибоздору күткөн убакыт да келди. 30 август кечки саат 20:00 дал ушул сааттарда Дөлөн Өмүрзаков стадионунун астанасын Барса клубунун легендалары аттады. Стадион толо эл, Орто Азия ардагерлери менен Барса легендаларынын оюнун чыдамсыздык менен күткөн күйөрмандар буга чейин президент футбол ойнойбу же ойнобойбу деп талкууда жүргүзүп жиберишкен. Оюн алдында президент форма кийип сөз сүйлөдү. Демек футболдагы кызыктуу болот. Бул кадамдарыбыз менен биз бүгүнкү өсүп келаткан келечек муунга даңгыр жол жасап атабыз десек жаңылышпайбыз. Бул академиялар жакын аралыктарда өзүнүн жемишин бербесе дагы 10-15 жылдан кийин бүгүнкү 10-15 жаштагы балдарыбызды келечекте мына биздин артыбызда турган дүйнөлүк деңгээлдеги баягындай легендаларды бизден да ушу Кыргызстандан чыгат деп биз чоң үмүт кылабыз. Албетте мындай тарыхый беттештин алдында бир сүрөткө түшүп койсо ашыкча болбос. Азыр болсо президент Садыр Жапаровдун командасы тарых үчүн эстеликке сүрөткө түшүп жатышкан чагы. Күткөн оюн башталды. Президент Садыр Жапаров чабуулчу катары өз ордунда. Бул учурда өлкө башынын эң биринчи күйөрманы биринчи айым жана небереси болду окшойт. Оюндун алгачкы мүнөттөрүндө эле элдин сүрөөнү катуу болду.
Эсеп саны Барселона легендаларынын пайдасында 3-0 болду. Албетте дүйнөнү дүңгүрөткөн футболчулар менен тең тайлашуу өзү жеңиш менен барабар. Рахмат ушу Барстанын командасына, биздин президентке, биздин баягы демирчилерге ушу оюнду Президенттин сиздер менен кошулуп ойногону бир өзүнчө бир демгич берсе керек. Ооба, аябай жакшы. Рахмат президентке. Президент дагы өзү мыкты ойнойт экен. Биз былтыр дагы бирге ойногонбуз, быйыл дагы жакшы оюн көрсөттүк. Албетте президент Садыр Жапаровдун эл алдында топ тебүүсү футбол күйөрмандарын жана көрүүчүлөрдү сергек жашоого үндөп, спортту сүйүүгө дем берди окшойт. Оштун таңы өзгөчө, эгемендиктин салтанатын белгилөө үчүн даярдык мыкты. Ардагерлер, экс-президенттер, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары жана Ош шаарынын тургундары президент Садыр Жапаровду күтүп жатышат. Куттук гвардиянын кол башчысы, гвардиянын полковниги Эргешев. Сулайман тоонун этегиндеги көз жоосун алган флагшток Алымбек Датка атындагы көрктөндүрүлгөн сейил багында. Эгемендүүлүк күнүнө карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу көккө көтөрүлдү. Быйыл эгемендиктин 32-жылы Ош шаарында өтүп жатышынында өзгөчө мааниси бар. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров куттуктоо сөзүндө айтты. Алакандай эл аталып, башка чукак журт элек. Мындай мынакей 7 миллиондуу калк болду. Кудайга шүгүрчүлүк дешибиз керек. Кыргыз 7 санына өзгөчө маани берген, төлгө тартып жакшылыкка жоргон. Элибиз бөөдө кырсыктан сырткары болуп, көбөйүп өсө берсин. 7 миллион калкыбыз 70 миллионго жетсин. Эгемендик күнүнө карата Ордолу Ошто бир нече иш-чаралар мерчемделген. Алардын бири Ош мамлекеттик университетинде көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Кыргызстандын биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун Ош шаарындагы эстелигин ачуу аземи. Президент Садыр Жапаров Насирдин Исановдун айкелин тургузууну белгилеп, колго алган Ош мамлекеттик университетинин эмгек жамаатынын аракетин алкоого алды. Жакшынын көзү өтсө да жасаган иши түбөлүк дегендей, учурда Насирдин агабыз экинчи түбөлүк өмүрүн жашоодо. Эл сыймыгына айланган бул инсан жаш муундарды тарбиялоодо сөзсүз үлгү болот деп эсептейм. Кандай болгон күндө да Исановдун ак кызматын элибиз билет, элибиз өзү баалап алат. Эгемендүү Кыргызстандын алгачкы өкмөт башчысы Насирдин Исановдун эмгеги тарых барактарында алтын тамгалар менен жазылып калды. Ата мекенине жасаган ак эмгеги көзү өткөндөн кийин бааланып, өлкөнүн эң жогорку сыйлыгы ыйгарылып отурат. Буга да жетип калабыз. Молодцы, молодцы. Иш билги экениңди көрсөттүң мына сен. Өлкө башчынын жергиликтүү жетекчилерди алкап жатканы бекеринен эмес, иш болгон жерде гана ийгилик жаралат. Ош шаарынын таза суу көйгөйү тургундарды түйшөлтүп келсе, эми бул маселе биротоло чечилди. Эске салсак, ушул жылдын июль айында мамлекет башчысы Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ош шаарындагы таза суу үчүн 4 жаңы суу сактагычтын курулушу менен таанышкан эле. 2 айдын ичинде бул жай ишке берилип отурат. Суу топтоочу ар бир резервуардын көлөмү 6000 куб метрди түзөт. Аталган долбоор 194 миллион сомго ишке ашкан. Көз жоосун алган бул таш экспозициялардын ар биринин өзүнүн мааниси бар. Министр Алтынбек Максутов өлкө башчыга алардын ар бири менен өзү тааныштырды. Жашоодо чүкө ар кандай чөттөн бирде оң чөт, бирде чалкасман чөт, ушундай чөттөн, алты чөт, ат чөттөн. Анан кийин сол ар бир эмени биздин художниктер Жаныбек Жороев деген скульпторубуздун эмгеги. Көп улуттуу өлкөнүн ынтымагы дагы артып, бүгүнкү майрамды өзгөчө белгилеп жатышкан чагы. Кыргызстан элдин ассамблеясынын маданий борборлорунун Ош достук шаары көргөзмөсүн Кыргыз драм театрынын алдында уюштурушкан. Кошуна элбиз, мусулман элбиз, бир тууган элбиз, биз ынтымакта жашашыбыз керек. Эми бул аллеяда болсо, ушул жерде
Кыргызстандын жети дубанынын бардык бир символикалары чагылдырылган өзүнчө бир керемет жай экен. Себептен мына бул жерде тарых музейдин, эркиндик өчпөс оттун, ошондой эле Кыргыз Телекомдун ушул жерде өзүнүн макеттерин көрүп жатасыздар. Саякпай атабыз, Өзгөн шаарындагы мунара, деги эле Кыргызстандын жети дубанында эмне болсо ошолордун эмне баалуулуктар болсо ошолордун бардыгы чагылдырган. Жети дубандын өзгөчөлүгүн бир скверге камтыган жайды көрүп чыккан президент Садыр Жапаров Кыргызстан элинин ассамблеясынын маданий борборлорунун өкүлдөрү менен эстелик үчүн сүрөткө түштү. Экинчи болуп ошондой эле бизде катыша турган эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына карата Ош шаарында дагы бир чоң масштабдуу иш-чара өтүп жаткан чагы бул жерде болсо улуттук спорт оюндары салбурундун түрлөрү ушул ипподромдо мерчемделген. Кандай жакшы келечек менен акырын Кудай шактарды. Азия жигиттери экен. Албетте мындай салтанат аламан бүлүктөрдүн жарышсыз кантип өтсүн. Эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына карата алыска аралыкка тактап айтканда 32 чакырым ат чабуу жарышы өттү. Азыр мына калыстардын чечими, калыстардын чечиминен кийин мына 9 атты айтабыз. Ошентип Төлөйкөн ат майданындагы маарага күлүктөрдүн алгачкылары кирип келди. Бүгүнкү улуттук спорттук иш-чаралардын, спорттук оюндардын кульминациясындагы 32 километрге чабылган аргымактардын жарышында Карагыз биринчи келген аргымакка, тактап айтканда Карагыз аргымагына Ош шаарынан бир бөлмөлүү батир кайрылат. Көчмөн кыргыз эли эзелтеден жылкыны баалап келген. Алар бүгүнкү күнгө чейин элибиздин турмушунун ажырагыс бөлүгү катары эсептелинет. Биз ат күлүгүнүн мыктысын чабып, маарага биринчи келген чабандести кепке тартууга үлгүрдүк. Жакшы болду, ат чабыш сонун болду. 32ге башында чыкканда эле алдыда жүрдүм, ошоюн атым кирип кетти. Жакшы ат чабыш болду биз. Канча убакыт даярдандың, канча эмгек кетти? Почти жарым жыл болду. Төлөйкөн ипподромунда өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгына карата уюштурулган аламан байге ат чабышынын жеңүүчүлөрүн салтанаттуу түрдө президент Садыр Жапаров сыйлады. Ордолуу Ошто эгемендик майрамынын өтүшү менен көптөгөн долбоорлор ишке ашканын жергиликтүүлөр айтышууда. Соңку жылдары Ош шаары жашарып, көркүнө чыгып жатканы байкалып жатат. Быйыл эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы Ош шаарында мындай шаңдуу белгиленип жатат. Буга өлкө башчысы ушу Ошто белгилөөнү, айрыкча ушу Ош шаарында белгилөөнү алдыга планга койгондугу бул өзгөчө Ош эли үчүн өзгөчө бир сыймык болду. Анткени эгемендүүлүк майрамынын Ош шаарында өтүшү инфраструктуранын оңдолушуна, даярдыктардын көрүлүшүнө бир кыйла мындай алдыга болгон кадам болду да. Элдин маанайы бүгүн жакшы, эгемендүүлүк дайым эле ушундай маанайда өтсүн дайым. Эгемендиктин майрамын эр азаматтардын оюну көк бөрөсүз элестетүү мүмкүн эмес. 30 миңден ашуун сүрөөнчүлөр улак тартышкан жигиттердин таймашын ого бетер кызытты. Тубак командасына достуктун ойун салды. Айтылуу мыкты эки команда финалдык беттеште күч сынашып жатышат. Алар достук менен ынтымак. Көкбөрү боюнча Кыргызстандын президентинин кубогунун финалдык беттешинин таймашы кызуу жүрүп, жыйынтыгында 2-1 эсебинде ынтымак командасы жеңишке жетишти. Көз карандысыздыктын 32-чи кечи Ордолуу Оштун борбордук аянтында 20 миңден ашуун тургундардын катышуусунда кайталангыс концерт жана дрондук шоулардын коштоосунда өттү. Көптөн күткөн орундалып тилеги Алмустактан бери келаткан кыргыз тарыхынын бир бөлүгү катары бүгүнкү күндө да өз орду бар, өз салмагы бар Ош облусу Кыргыз Республикасынын калыптанышына жана өнүгүшүнө баа жеткис салым кошуп келе жатканын өлкө башчысы куттуктоо сөзүндө баса белгиледи. Урматтуу агайын туугандар, эгемендигибизди басып өткөн жолубузду, ийгиликтерге кантип жетишкендигибизди, кыйынчылыктарды кантип жеңгенибизди жана
жаркын келечек курууга багыт алганыбызды ар дайым эскертип турат. Бул мезгил аралыгында бир топ оош кыйыш окуялар болуп, кетирген каталардан улам сабак алып, улам такшалып олтуруп, ийгиликке жетүү үчүн илим, билим, мыкты тажрыйба, чечкиндүүлүк, саясий эрк жана стратегия, тактика керек экенине ынандык. Азыр бизде аталган сапаттардын баары жетиштүү. Өлкөдө болуп жаткан экономикалык өсүү, ар бир аймакка көрүлүп жаткан камылгалар, эл менен бирге президенттин ар саамалыкта бирге болуп жатканы жергиликтүүлөрдү кубандырбай койбойт. Ош шаарында эгемендик күнүнүн 32 жылдыгы президенттин катышуусунда болгону аябай кубанычтуу болуп атат. Эми биринчи көрүп атабыз, мана президенттер өздөрү Ошко келип, ушундай иш-чараларды алып барып, майрамдарды өткөзгөндө эл абдан кубанып жүрөт азыр. Көп долбоорлор бүткөрүлдү. Elge жақсы шарттар түзүлүп атат да. Ушул 3 айдын ичинде көп иштер болду десек болот да. 1 сентябрь билим күнү. Мектепте сагынган мугалимдер окуучулардан бетер жүздөрүндө жылмаюу жана толкундоо. Себеби Каниметов атындагы номер 1 бул гимназияга президент Садыр Жапаров баш бакканы турат. 1956 жылы негизделген бул мекеме интернаттын имаратында капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Өткөн жылы мамлекет башчысынын демилгеси менен интернатта капиталдык реконструкциялоо иштери башталып, аяктап калды. Жылуу учурашуу, көп жылдык сагыныч мектеп интернаты менен таанышып жүргөн өлкө башчысы, тарбиячысы Шайыр Бегалиева менен жолугушту. Президент Садыр Жапаров өзү бул интернат гимназияда 9-10 класста окуган. Ошол эми өзүм окуп бүтүп кеткен школаны келип карайын деп былтыр быйыл жазда келип карагам кышта. Жаздан баштап ошо оңдоо иштерин баштаганбыз, бүтүп калдык. Sadece burada kalma kıymetli. Bu kısmını baldırmadan savunmayla bulması. Учурдан пайдаланып, Садыр Жапаров тарбиячысы Шайыр Бегалиевага келечек муунун билим алуусу жана өсүп өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирип, акчалай сертификат тапшырды. 86 жаштын тузун татып жаткан Шайыр Бегалиевадан президент Садыр Жапаровдун окуучулук күндөрүн сурап калууга үлгөрдүк. Апа, президенттин ошол мектепте окуп жүргөндө шоктук кылгандарын, эсиңизде калгандарын бир айтып бериңизчи, кызык болуп атат. Шоктук кылган жок такыр. Такыр шоктук кылган жокпу? Бир жолу эме Садыр шоктук кылган болуш керек деп жакшыраак атат деп калышты. Анан арасынан 5-өөндөн айттым. Сыныңарды айтып алсаңар, 5-өөндөн катып түндөп кууп жиберип атыр. Десем, жок кылган жок. Бизде кайра келип отуруп, кыратка байлап бурду иштеди. Техникалык жабдыктарды отуру менен текшерүү, видео байланыштын сапатын карап жаткандар бүгүн өзгөчө иш-чарага камылга көрүп жатышат. А с 2027 в них смогут обучаться более 11 000 детей с 1 по 11 классы. Билим күнүнө карата Садыр Жапаров менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин видео байланыш форматында Кыргызстандагы алгачкы биргелешкен кыргыз-орус 3 мектептин курулушун баштоого макулдук беришти. Отрадно, что кыргызско-российские контакты и взаимодействия развиваются динамично, приобрели интересный характер. Мы являемся стратегическими партнерами и союзниками, и сотрудничество в области образования наглядно отражает высокий уровень отношений между нашими странами. Методическое содействие при этом оказывают наши российские преподаватели. В частности, с 2019 года в республике успешно реализуется проект «Российский учитель за рубежом». В новом учебном году порядка 120 педагогов из России будут вести в 51 киргизской школе занятия по русскому языку и литературе, физике, математике, химии, биологии и информатике. Ошентип Россия Кыргызстан үчүн 9 мектепти курмай болду. Ийбаса, быйыл эгемен Кыргызстандын тарыхында мектеп куруу рекорду болду көрүнөт. Билим күнүндө 40тан ашуун мектептин ачылышы бир убакта болгон эмес. Дагы 100дөн ашуун мектеп жыл соңуна чейин бүтүрүү этабында турат. Өз кезинде билим уяларынын мындай масштабта салынышы билим сапатын жогорулатууга  өбөлгө болот.
Thank you.